Гапар Мадаменов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору, Мадаменов агайыбыздын шакерти Салтанат Бейшенова. Акыл эмгегинин маданияты китебинен өтүлүүчү тема эс тутумду кантип жакшыртуу керек. Эс тутумду жакшыртуу үчүн төмөнкүлөр пайдалуу. Жалпы жонунан айтып берейин, анан кайрадан ар бирине бирден токтолуп кетем. Көңүл буруу, түшүнүү, бөлүшүү, ыр жаттоо, кайталоо, баардык сезүү органдарынын колдонуу, эмоциянын күчүн колдонуу, байкагычтыкты арттыруу, спорт менен алектенүү, жаңы нерселерди үйрөнүү жана китеп окуу. Мына ушуларды биз өзүбүзгө калыптандырсак, эс тутумубуз жакшы болот. Көңүл буруу, ар бир кылган ишке маани берүү, убагында жасоо, бир ишти бүтүрбөй экинчисине өтпөө, мээни ар кандай көйгөйлөр менен толтурбоо керек. Кийинкиси түшүнүү, алып жаткан маалыматты ой жүгүртүү менен эстеп калуу. Мисалы, бир окуучу мектепте мугалим математикадан иштеген мисалдарды көңүл коюп түшүнүп алса, үйгө келгенде да ал өз алдынча мисалдарды иштей алат. Бөлүшүү, окуган китепти анализдеп, ал эмне болгон чыгарма, эмнеге жазылды, эмне айткысы келди, эмне үчүн бул теманы козгоду деп кызыгуу менен окугандан кийин башкаларга ошол теманы биз сунуштап, айтып жатканда дагы китеп тууралуу ой бөлүшсөк, эс тутумга өтө пайдалуу болот. Ошондой эле эс тутумду жакшыртуу үчүн ыр жаттоо дагы жакшы ыкма болуп эсептелинет. Кандайдыр бир нерсе жаттоо мээни тазалап, мээнин иштешин жакшы күчөтөт. Кайталоо. Окуганыңызды же жаттаган нерсеңизди үн чыгарып кайталап туруңуз. Баардык сезүү органдарын колдонуу. Мурун, кол, көз, кулак, тилди туура пайдаланыңыз. Эмоциянын күчүн колдонуу. Эгерде ыйлагыңыз келип турса, айланаңыздагыларга карабай ыйлап алыңыз. Ал эми күлкүңүз келген учурда да каалагандай күлө билиңиз. Ичиңизге көп сыр катпай, бир сырдаш, жансыз болсо дагы таап алып, ичиңиздеги сырды айтып туруңуз. Жеңилдеп, бошоп каласыз. Мээңиз дагы тазаланат. Кийинкиси байкагычтыкты арттыруу. Канчалык көп адам менен таанышпаңыз, сөзсүз түрдө алардын атын эстеп калганга аракет жасап, керек болсо алардын атынын маанисин дагы сурап, кызыктуу элестери менен байланыштырып, эстеп калсаңыз, бул дагы эс тутумду жакшыртууга чоң жардам берет. Кийинкиси спорт менен алектенүү. Күнүгө көнүгүү жасап, же болбосо спорттун бир түрү менен алектенсеңиз, бул дагы сиздин эс тутумуңузду жакшыртууга жакшы жардам берет. Кийинкиси жаңы нерселерди үйрөнүү, башка тилдерди үйрөнүү. Адам кандайдыр бир мурун кылып көрбөгөн нерсе менен дагы алектенсе дагы, ал мээнин ошондой эле эс тутумду жакшыртууга абдан жакшы жардам берет. Көп китеп окуу. Китептин баарын эле окуй бербеңиз. Анткени баарын окуганга адамдын өмүрү жетпейт. Ошондуктан бул жашоодо сизге эң зарыл жана пайдалуу болгон китептерди гана тандап окуй билишиңиз керек. Биз бүгүн эс тутумду жакшыртуучу жакшы маалыматтарды ала алдык. Көңүл буруу, түшүнүү, ошондой эле уккан нерсебизди бөлүшүү, ыр жаттоо, кайталоо, баардык сезүү органдарын дагы колдонуу, эмоциянын күчүн дагы колдонуу бул эс тутумга абдан жакшы экен. Байкагычтыкты арттыруу, ошондой эле спорт менен дагы алектенүү
эс тутумду абдан жакшыртат экен. Жаңы нерселерди үйрөнүү, адам мурун кылып көрбөгөн нерсени ошол менен алектенсе, эс тутумга дагы, мээнин иштешине дагы, калыптанышына дагы эң жакшы таасирин берет. Ошондой эле китеп окуу дагы эс тутумду жакшыртат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, ийгилик.